Алыстан жақыннан көріп отқан біздің мекендештерге Машина KG каналына қош келдіңіздер. Ошарына Жапалагуна базарынан видео тартуын улантудабыз. Кезек ушул Дэу Матиз унааларына келди. 20 апрель 2025 жыл. Ауа райы бүгін күн ачык, 3 күн катарынан аябай катуу жаан жаап, жолдор аябай баткак болуп. Уна базарына да аран келдик да. Ушул Матизде машина берели 2006 Өзбекстан 220 000 сом электропакет гидравлика деп жазылып турат. Эсин байланыш номери 552 29 01 98. Матиз канча деп атасыңар? 300 000 деп атабыз экен. 300 000 сом. Центр замок пульту бар, иштейт, кондиционер бар. Айнектер жөнөкөй айланмада экен, көтөрүлүп жүрүлөт. Гидравлика барбы? Гидравлика бар экен. 300 000 кеми бар деп атат. 2012 дөңгөлөктөрү жайкы, ушундай F1 куюлган дистерде. Мында көрсөтпөй бербейинби? Матиз 2 Корея, спрайт түстө, коробка автомат. Ушундай издеп аткандар көбүрөөк эле болуп калышы мүмкүн. 2004. Бирок баасы жазылбаптыр. Бул жакта 2002 жылы чыгарылган Матиз 2. Бул Корея экен, 210 000 сомна. 210 000 сом. Матиз 2 Өзбекстан. 2011 175 000 сом. Жөнөкөйбү бардыгы? Жөнөкөй комплектацияда. Матиз 2 Өзбекстан 2007 коробка автомат. Баасы канча болуп атат? Акчасы 245 000 сом. Гидравлика барбы? Бар экен. Коробка автомат, электропакет, бир кондиционер жок экен да. Электропакет эми баягы алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү. Машина KG. Матиз 2 Корея 2001 коробка автомат 240 000 сом. Кореяда комплектация жакшы, ошо гидравлика, электропакет, кондиционер бар. Канча деп атасың? 240 000 сом. Матиз 2 Корея. Спрайт түстө бул дагы. 2004. Коробка автомат, салон эко кожа. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Дагы бир Матиз 2, бул дагы Корея. Салон эко кожа 2004. 365 000 сом. Коробка автомат. 4 дөңгөлөк тең жайкы. Бул Матиз 2 Өзбекстан 2008 230 000 сом. Жөнөкөйбү же гидравликада барбы? Жөнөкөй экен, Канча деп атат? Канча баасы? 200 000 кеми бар. Матиз 2 Өзбекстан 2008. Көрсөтүп койдук. Эми бул Матиз 2 ак түстө Кореяны көрсөтөйүн. 2005 коробка автомат. Салон велюр экен. 4 айнектен электро көтөргүчтүү, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Ушул опциялар жакшы эле болот деген биз. Матиз
2 Өзбекстан. Без комплектация. 2005. Қимылдатқыштың көлемі 1 куб, 4 цилиндрлі. Басы қанша деп отасыңар? Айты берем, жақсы екен ғой машина. Басын айтып қоям. 250 мың. Чалы өршеткенде айтты, базарда деле адамдар келіп көрө өршет қой, ошондой эле да. Анан жактырса алышат дегендей. Так. Бұл Матис 2 Корея екен. 2004 220 мың сом. Рейлинг спойлері да бар. Арзандырақ қанша бере бересің? Ол отырғанын жақсы айтты, 180 мың сом. Мотор коробкалары, кузовтары жақсы авалда дейді. Так, бұна дағы қанша олу адат бас? 280 мың сом. Матис 2 Өзбекстан. Бұл да без комплектация. Қимылдатқыштың көлемі 1 куб, 4 цилиндрлі дедік. Туманниктері бар. Рейлинг спойлер өз орнында. Мұнаки рейлинг, бұл спойлер. Кондиционер жоқ екен. Так, бұл қанша олу адат? 280 мың. Матис 2 бұл Корея. 2005. Коробка автомат. Бұл бұл? Так, бұл Матис 2. 2008. Басы қанша олу адат? 180 мың сом. Айтылыш басы. Комплектация қандай? Жөнөкөй екен. Матис қанша деп отасың? 330 мың. Матис 2 Корея. Так, салон эко кожа, коробка автомат, рейлинг спойлер бар. 330 мың. 2004 машина кейжі. Шундай көрінішті. Матис 1 қанша олу адат? Матис 1 130 мың. 1999 екен. Так, бұл Корея. Кореяда да комплектация жақшы. Шу гидравлика, электро көтөргүчтөр айнектерин жана кондиционер бар. Матис қанша деп отасың? 200 мың? 200 мың кемі бар. Бұнда гидравлика бар екен. 2007. Кондиционер дағы бар. Комплектацияым жақшы. Алдын қайнектері электро көтөргүчтө. Матис 3 Европа. Коробка механика. Так, алдын қайнектерінің электро көтөргүчтөрү бар. Кондиционер жоқ. 290 мың сом. 2007 777 555 122 номеріндейіз. Матис 2 2012 Өзбекстан. Шунакөйлі комплектация болуш керек. 185 мың сом. Матис 2 2004 170 мың сом. Коробка механика. Бұл Матис 2 Өзбекстан 2008 260 мың сом. Комплектация қандай? Гидравлика бар ғой? Бар да, кондиционер жоқ екен, а?
Бул жак сурайлы. Канча деп атасыңар? Ва алейкум ассалам. 320 деп атам. 320 миң. Бул ошондо центр замоктук элеби? Күлүчү? Жок, эме, пульт эле иштейт мына. Сигнализацияда барбы? Сигнализацияда бар. Кондиционер бар. Рейлинг спойлер бар, кондиционер бар. Бул бес экен да? О, 2000. Без комплектация. Матчиз 2 Өзбекстан. Комплектациясы жакшы. Так, баасын канча дедиңер эле? 320. 320 миң сом. Болду. Матчиз 1 Корея. 1999 165 миң сом. Матчиз 2 Корея. 2002 170 миң сом. Жүрсөк. Матчиз канча деп атасыңар? Же сатылдыбы? Жок, 290 миң сом кемби бар дейт. Салон эко кожа, матчиз 2 Корея. Ошол рейлинг спойлер бар, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү, айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. 2004. Айында берип берген да бу. Сатылбадыбы? Сатылып калбадыбы дейм да? Арзанбады. Канча? Маалымат кагазы жокко сатылган. Кагаз жок, шуну озак айтып берет. Жылы канча? 2008. 2008 Кыргызстан номеринде 170 миң сом дейт. Телефон номер канча? 705 менен 92 92 29. 705 92 92 29. Рахмат ака. Болуптур. Ушунун жанында да ушундай эле баада матчиз 2 Өзбекстан 2009 170 миң сом. Жөнөкөй окшойт комплектация. Жөнөкөй экен бул да. Матчиз 3 Корея. Салон эко кожа. Баасы жазылган эмес, мына. Эсим байланыш номери 2009. Коробка автомат. Анан бул матчиз 2012 200 миң сом. Өзбекстан бул. Жөнөкөй окшойт комплектация. Че гидравлика барбы? Гидравлика бар экен. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен биз дагы видеобузду жыйынтыктайлы. Ушул моментке чейин көрсөңүздөр сиздерге кызыктуу эле болду деп ойлоймун. Биздин каналыбыздан жакшы эле маалыматтардан кабардар болдуңуздар. Эми сиздерден лайк басып, комментарий жазып коюу. Биздин каналыбыздын ушундай өнүгүүсүнө ушундай салымыңыздарды кошуп туруңуздар демекчимин.